Жашоо кыймыл, жел тегирменин барасы сыяктуу талыбаган кыймыл. Биз суктанган алыптар жашоону кандай сүрүшкөн? Азыр биздин арабызда жашаган таланттар кандай жашашат? Эмне тууралуу ой жүгүртүшөт? Эмнеге сан аркашат жана эмнеге сүйүнүшөт? Пауза, убакытты бир санга токтотуу. Бүгүн биздин студияда кыргыз эстрадасынын үлгүсү болгон Досум Үсөн тобунун негиздөөчүсү, кыргыз эл артисти Юрий Иванович Бабков мейманда. Юрий Бабков 1956 жылы Тоң районунун Бөкөнбаев айылында көп балалуу үй-бүлөдө туулган. Ал 11 туугандын кенжеси болгон. Атасы Иван Сергеевич ата мекендик согуштун катышуучусу, аскер учкучу. Апасы Галина Максимовна Тоң райондук каржы бөлүмүндө эмгектенген. Каарманыбыз өзүнүн чыгармачылыгын апасы менен байланыштырат. Себеби ал гитара чертип ырдаган талант эле. Юрий 15 жашында Кызыл Гүл эстрада тобун түзүп, кийин ал топтун мүчөсү Үсөн Газиев жол кырсыгынан улам каза болгонуна байланыштуу Досум Үсөн деп атаган. Элеттик жандуу комсомолдордон түзүлгөн топ күндүзү курулушта иштеп, кечкиси клубтарда концерт коюп, республикага чейин белгилүү болгон. Аталган топко 1987 жылы Маданият министрлиги тарабынан элдик деген наам ыйгарылып, анын базасында Кадыртүн 96, Кадыртүн 97, Норус 92 сыяктуу фестивалдар уюшулуп, анын аркасы менен бир катар ырчылардын тушоосу кесилген. Бирок жан дүйнөсү музыкага жакынталат, ар түрдүү аспаптарды ойноого кызыгып, ырдоого ышкысы тартып, көп убактысына өзү сыяктуу жаштар менен музыканын кучагында өткөргөн. Ал 1981 жылы райондук маданият үйүнүн автоклубунун башчысы болуп, 1987-92 жылдары институтунда билим алган. Анын ырдайлы кыргыз ырларын теледолбоору башка улуттагы миңдеген адамдарды кыргызча ырдатып, кыргыз тилинин маанисин элемес, улут аралык достукту чыңдоого салым кошууда. Кыргыздын түшүн жоруган орус улутундагы инсан кыргыз тилин эле билбестен, дилин дагы өздөштүрүп, үй-бүлөсү менен кыргыз тилинде сүйлөшүп, 7 баланы, 20дай неберени тарбиялап, кыргыз улутунда куда сөөк күтүп, көпчүлүккө үлгү бола алды. Аны өз кесибинин шахчору деп аташат, себеби ал талыбастан эмгектенип келет. Юрий байке, сиздин бала чагыңыз Суккөл облусунун Тоң районунда өткөн да. Анан ар бир адам эле бала чагын эстегенде бир белгилүү бир окуялар эсинде калып калат да. Сиз бала чагыңызды кайсы окуялар менен көбүрөөк эскересиз? Жакшы суроо, рахмат. Ал эми кандай десем, мен эки мекеним бар да, кичи мекен деп коет го. Биринчиси Бөкөнбай, Сапкостон деген бар. Ал кезде атам апам Сапкостондо турган үй-бүлөдө. Бирок роддом Бөкөнбайда, киндик кан тамган жер Бөкөнбай. Анан Сапкостонго албетте роддомдон алып барды, жанагы Кавказский пленница деген машина бар го. Ооба. Байкем айтчу эле, ушундай машина менен алып келди сени деп. Апам айткандай эле, төрөлгөндө эле роддом кыздары айтышты. Кокуй ырчы болот деп. Эмнеге? Чачы капкара, тармал, анан кыйкырып эле. Анан ушу апамдын айтканы, анан Сапкостондогу мен эң бир окуя эсте калды. Анда 3 жашпы, 4 жаштабыз. Мен да классташым Вася. Кийин классташ болуп калды. Ал кезде согуштан көп деле убакыт өткөн жок. Жума сайын чогулуп эле, той, майрам болуп эле. Анан чоңдор майрамдап атып экөөбүз тышка чыгып кеттирбиз. Тышка чыгып кетип, анан кийлеген котлован бар экен да, казыт. Анын түбүндө суу бар экен. Экөөбүз сууга түшөбүз деп түн ичинде ошол жака түшүп калдык, өлдүктөрбүз. Айдагысы чыга албайбыз, бизди эл таппай. Ошол аябай эс калды. Таң аткычакты издеди. Кантип чыктыңыздар анан? Кыйкырып өкүрүп, анан бирөөлөр угуп, оякта үн чыгып атат. Анан ошол жактан таап. Андан кийин ошол атам адис болчу да, бардык жагынан. Механик десең механик, прораб десең прораб, инженер десең инженер. Өзү аскер, бул учкуч болгон. Учкуч. Фрунзедеги биринчи ачылган окууну бүткөн да. Ал биринчи курсту бүткөндө, экинчи курска 2 жолку батыр Талгат Бегелдинов келген. Биздин жерде. Кийин экөө Бөкөнбайда жолукту.
Мен аны көргөм. Анан ошентип атамды эле Совхоздо прораб болуп иштеди. Анан МТС ачылды. Кольцовко, Бокомбаев Кольцовко болчу. Ошол жака жөнөттү. Анан ошол жака көчүп кеттик мен 5 жашымда. Анда окуялар эсте калчу окуялар абдан көп. Кайсынысын айтайын? Сиз ошо атаңыз учкуч болгон турбайбы, анан кыялыңызда учкуч болууну самач экенсиз да, бала кезде? Мен бул балалык үмүт эмес болчу да. Кыял болчу. Балалык кыял эмес, чоң кишинин кыялы болчу. Мен ушул 6-7 класска чейин учкучтар боюнча бүт китеп болгон китептин баарын окуп чыктым. Таза мен ушул учкуч болом деп. Солго бурмай жок, оңго бурмай жок. Анан байкемдер болуп көлгө баратып, мен кичинекейим да, ары чыга калам, бери чыга калам. Жөө басмай да Бокомбайдан чыга. Анан трактор уруп кеттир мени. Трактор урганда катуу урду, айланып туруп кайра асфальтка баш менен сайылып. Анда да байкемдер коркот да, апа өлтүрөт да. Анан сен кыйынсың, оорубай элеби? Ооба, кыйын, оорубай эле. Моомтуп атап жердин баары. Мен көтөрүп барыштı көлгө чейин. Айтылган жок үйгө, дарылган жок, бирок мен кийин билдим, учкуч боло албайт экен. Анткени башым айланып калды. Комиссияны көп окуган билем да. Ушуну менен ушундай килеген кыялды кандайдыр бир үзүп салдым да, өзүм эле түшүнүп. Анан ким болом деген да көп ойлонгон жокмун. Кыялыңыз аткарылбай калган экен. Аткарылбай калды. Анан 5-класстан ага чейин апам өзү гитараны окумуш чертчи да. Элдик күү менен соло, бас, ритм. Анда телевизор жок, бир радиодан ырдалып калса эле апам гитараны алып эле ошону абсолютно слух болчу. Анан апа үйрөт десем, от жагасың, от жарасың, көмүр ташыйсың, суу ташыйсың, 5-6 кварталдан 6-7 рейс. Баарын кылам апа, баарын кылып туруп кечинде анан гитара үйрөтчү. Бул деле ошо тагдыр болуш керек да, анткени себеби сиз балким учкуч болуп кетсеңиз, ушунча көп улуттар балким кыргызча ырдабай калат эле. Бул деле бир тагдырдын бир буйругу болуш керек да. Анан быйыл мынакей досум Мүсөн сиз түзгөн топко 50 жыл толуп атат түзүлгөнүнө. Анан бул чындыгында ошол учурда аппаратура алмак түгүл, бир музыкалык аспаптарга жетүү кыйын болчу. Жок болчу. Ооба, жок болчу да. Анан ушул топ кичинекей айылда кандай түзүлүп калды эле? Бул мен айтчу элем мурун көп. Айылда турганда, айыл болгон мен район центр. Ооба. Бул Бокомбаев тоң, бул эстраданын экинчи мекени. Анткени кандай болуп калат, биз 5-класскда духовой оркестрге киребиз, сүйлөмө оркестр. Анан ошондон кийин чоролор чыгып калат. Анан бизден кичине оркестрде улубайкелер мындай гитара жазамыш болот. Биз аны кантип жазайбыз алардан сурабай деп. Анан эме айта берсе болот, тиги телефондорду урдайбыз. Анын ичинен бирдеме алып туруп, анан звукосниматель, жөнөкөй мындай эле гитарачы. Кийин өзүбүз үйрөндүк. Анан тиги столбада темир колоколдор бар эмесчи? Аларды деле карызга алабыз. Агайга жалдырап, агай жакшы окуйбуз, агай усилитель бериңизчи депчи. Ошо кайдан мээге кирет. Биринчи ошону ойлоп жүргөндө да бир окуя болду. Ойлонуп, бул электр, значит, динамик бар, значит, тиги бар. Үйгө келсем, коноктор отуруптур, мен төркү үйгө өтүп кетип, мындай радиоприемник бар болчу. Анан ошондон электрогитара жазайын, жок дегенде 2 кыл эме кылайын деп, экөөнү байлап 220га кошуп атпайынбы? Дагы ону ойлонуп туруп медиатор деп коет мындай, пластмасс. Анан ошо менен уруп көрөйүн дедим да, дагы уурсам эле тары свет өчүп калды.
Мен азыр түшүнбөйм. Кийин өзүм звукосниматель жазадым. Звукосниматель, ооба, магнит алып, бул мээге кайдан киргенин да билбейм. Эчтеке жок болчу. Бизден мурун ушу байкелер жардан берип бас гитара, бас комуз, комуздан альт комуз деген бар болчу. Гитара колго жаза алма, барабан болсо жана духовой оркестрдин, үйлөмө оркестрдин барабаны. Анан ошону менен эптеп аппарат кайдан, анан ойной баштаганда анан кичине сон болуп өтүп атканда 2 класс, А класс, Б класс Закир бир демилге көтөрүп момчадан 15 тыйынданбы канчадан чыгардык да. Ошо 9 сом болуп калды. Анан ошондо Фрунзеге барып дүкөндөн заводской звукосниматель алып келдик. Ошол эле эмне. Ошондо эсимде Төрткүлдө концерт коюп атабыз эсимде. Жанагы 2 колокол деп коет. 2 колокол, бир кичинекей усилитель, ага баары сайылган. Эл жыйма. Батпайт. Клубда. Үн чыгып атабы, жакшы чыгып атабы, кандай чыгып атабы. Мен бул дегенде мен деле электрогитаранын жасалманын биринчи ушу үнүн укканда, азыр кандай примочка деп коет, кандай современный үн болсо жетпейт ага. Биринчи укканга, баары бирчи. Биринчи анан чоролор келди. Кичинекеймин, анан ДКга келип, алдына усилитель болуп, мен окуй албай атам, Москва деп окуп турмун, моно экен. Кийин ошол усилительди биз сатып алдык. Анан лайым эле чоро тобу келгенде, алар менен жүрүп калчумун. Мен кичинекей бала, орус бала сайрап жүрсө кыргызча. Жакшы көрүнөт. Анын үстүнө да тияктап проводник болуп калам, эме болуп калам. Армиядан келгенге чейин ошентип жүрдүк. Анан ошол чородон кийин эле биздики 71-жылы ага чейин айтып кетиш керек, азыр элдер түшүнбөйт. Магазиниңди Ализа деп жазып койсоң жазылабы? Калаганың. Биз Кызылгүл болчубуз. Юность, мектепте юность, анан кичине чоңоюп, бизди таанып, райкомго концерт койгондон бери Кызылгүл болуп калдык. Андан кийин Үсөн келди. Биз бүт классташтар тең бизде. Үсөн 5 жаш улуу бизде. Анан бир жуманын ичинде эле Үсөн ушу биз менен 8-9 класс окугандагыдай эле болду да. Тең түш болуп калды. Сен деп калып эле эметип. Анан мыкты жигит, мыкты. Ал Үсөн жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Анан айтканмын, балдар, эми Үсөн көркөм жетекчи болсун, мен музыкалык жетекчи болоюн деп Үсөндү жетекчи кылып алдык. Ошентип ойноп жүрүп, институт искусства ачылды бияктанчы. Биз үйлөмө оркестр. Дефицит биякта жок. Бизди келип экзаменсиз салды, баарыбыз өттүк. Окуйлу дегенде кыйын киши бар эле бизде. Башкарма Ишен Тойчубек. Мыкты. Ошо андай кишилер кыйын болчу да. Чакырып, мен силерди Сакмалга жибербейм, тияка жибербейм, таштабайсыңар окууңарды. Мен силерге машина берем, курулушчулар болосуңар, саат ушу 6-га чейин иштейсиңер, 6-дан кийин клуб, килеген клуб колхоздуку да. Клуб силердики, анан импортный гитара алып берем, аппаратура дегенде. Чок. Анан сөзүнө турду, баарын алып берди. Ошентип биздин эң жетишкенибиз, түшүнүш керек, ал кезде Советтик Кыргызстан деген кез, анан Советская Киргизия. Бул телевизордон өйдө турчу, билесиз? Анан ошого чоң макала менен чыктык өкүн. Днем строителей, вечером музыкант орусчага. Барып кашарларды оңдойбуз. Курулушта иштейбиз, бетон коябыз, кечинде репетиция кылабыз, ошентип бир топ жетишкендикке жеттик, түшүндүрүп атканым. Анан Үсөн бизди узатып, армиядан эң акыркы мен келип, байкем сурады эле, эмне кыласың? Үсөн бар да, азыр тияка барабыз. Сен уккан жоксуңбу? Үсөн каза болгон дегенде эле мен армиядан деле көп жерде болдук. Жоготу көп болду, бирок ушундай жоготу. Анан ошентип досум Үсөн коюп койдук. Айтып аткам Ализа деп. Анан биз досум Үсөн болуп, областтан утуп алабыз, республикага жөнөтөт, тияк чыгып калганда аны райком чакырат. Эми досум Үсөн болбойсуңар.
Эмнеге десек, ал батыр эмес да, ал түшүнсө ооба, мезгил ошол, убакыт ошол экен да. талап ошол болчу да. Көгөрүп жүрдүм качып. Кудай жалгап телевидениеге чакырып калды да. Бактыбек Мамытов деген ал легенда да, ал кезде да жап-жаш. Мага айтышты, Бактыбек Мамытов сени издеп жүрөт. Кыргызча сүйлөшө алабы эгер мындай сүйлөшсө. Ал мен тапкычакты жаш болсом да 21-демби, 2-демби. Ой, байке сүйлөшө берем, суроону бериң. Сагы бирок акырында бир суроо берип коюңуз, эмнеге досум үчүн. Ой, өзүм деле берейин деп аткам деп. Ана мен айтып берем, мактап коюңуз, үй жакшы турбайбы деп. Ошондо түшүнүп аткам, телевизордун эмне чыкса бул мыйзам чегинде. Ошентип айтып берсем, анан ай азамат балдар экенсиңер деп бүттү. Досум Үсөнгө эч ким тийишпей калды. Ошентип мына эмне гана болбосун 1-мартта Досум Үсөн 50 жыл. Мен да чыгармачылык 50 жылдык. 50ге чыгып калды чыгармачылыгы. Кут болсун. Эми жана кыргыз музыкасы тууралуу сөз болгондо ошо эң алгачкы маалыматтар кыргыз музыкасы тууралуу Кытай бир жазмаларында бар деп калат да, 9-10 жылында деп. Ошентсе дагы баягы эстрада деген кыргыз жаңы бир тармак эле да. Анан сиздерди ошо көрөрмандар кандай кабыл алчу эле, ошол учурда кандай чектөөлөр бар эле? Баары эле Советтер Союзунун учурунда өзүнүн саясаты бар эле да. Албетте. Албетте. Эми концерт койгондо эркинирээк. Бирок албетте эстрада болгондо, чыгармачылык болгондо сөз түрдө кароо сынак керек. Кароо сынакка барыш үчүн сөз түрдө Ленин жөнүндө болуш керек, партия жөнүндө болуш керек, мекен жөнүндө, жер жөнүндө деген талаптар бар болчу. Талап сөз түр болчу да. А көрсө азыр ойлонсом бул баягы кыйнап эметкенде эркин ырдасам десем, азыр эч ким кыйнабай эле мына Кыргызстан деген канча чыгып атат, мекен деп канча мекенчилдер чыгып атат. Бирок ал кездеги талап, бирок баягы бизди батыштын агымы деп койгондон кийин партия туура кылыптыр, комсомолго берип коюптур. Комсомол көп акча берди. Жыл сайын жок дегенде 4-5 кароо сынак өтөт. Комсомол өткөрөт. Район, область, республика, анан күзгүсү, анан жазкысы, ошонусу көп болчу да, ошондо өсүп кетти да. Эстрада. Жакшы, бул Досум Үсөнгө быйыл 50 жыл толду деп атабыз. Анан ырдайлы кыргыз ырларынын долбооруна дагы 20 жылдан ашып кетти да. Ооба, 20 жыл. Мындай карасаң, көп эле долбоорлор башталат, анан көп баягы топтор түзүлөт. Бирок эмнегедир баягы өмүрлөрү кыска болуп калат да. Анан сиздин иштердин ошо туруктуулугу эмне сыры бар ошо? Айтыңыз. Сонун суроо болду, бирок жооп кандай болор экен билбейм. Кичине жиндирээк болуш керек да. Акча береби, бербейби? Көздөгөн максатыңа жерде туруш керек. Мен мисалы ачык айтайын, бул ырдайлы кыргыз ырлар долбоору өлбөш үчүн өзүм өмүрү сактайын деген 500 уюмду сатып ийдим. Аялыма билекке берген Альмира Тина минивенди сатып ийдим. Көп нерсе сатып атам. Досум Үсөндө да менде бир ушундай болуп калды. Чоң кырсык ынтымак болчу да шопурларда. Мага 2,5 миң рубль алып келишти. Не деген акча билесизби? Ошондо үй алса болот. Ошондо москвич алып койсо деле болот. Мен аппаратура алып алдым. Аппаратура алып. Ошол акчага, Эм ошон үчүн айтам. Мындай бирок бул мен ойлойм, бул жакшы, мындай эмес. Бул адам деген бир жерде көгөрөт деген. Бул бир. Экинчиден талапка жараша биздин зарплатыбыз эмне? Каржы маселеси эмне? Ошонун баарынан өттүк, болбой эле тырмышып. Ошонун эми акыбети кайтты деп ойлойсузбу? Жок дегенде баягы мамлекет тарабынан бир кичине да болсо бир мактоо же бир сиздерге көңүл бөлүү болуп атабы ошол? Эми мактоонун
Мен ырдайлы кыргыз ырларын биринчини уюштурганда бүт үйдөгүлөр депутаттар келди, опера балеткечи. Өзүм режиссер коючу, өзүм сценарист, өзүм баарын өзүм. Казат Акматовдун демилгеси. Бүткөндө ушу элдин баары шок болду да. Мен да шок болдум. Мен ага чейин кадыр түрүн алдырып, экинчи катышпайм деп. Маркум Казат байке аркамдан түшүп алып эле ушу кишини сыйлап эле мелчи муну өткөрүп туруп анан болду, токтотом, ант бергем. Анан карасам эле ар бир улуттар, анда биринчи жолу Америкада бар, Туркия бар, Япон бар, Кытай бар, биздин бүт улуттар 10 күнгө жетпей 5 күндөн кийин эле бир тууган болуп калыштык, кучакташып, күлөшүп. Ал биринчи жана фестиваль бүтөрү менен бий кыйкырышып, этаждан кулап түшөбү деп кучакташып бири менен жүрөк жылды, бул керек нерсе экен дедим да. Анын үстүнө Казат байке айтты, мен сени жумушка алам. Ушуну менен иштейсиң. Анан ак үйгө алган, тил комиссияга. Анан ошентип башталган. Эми азыр ойлосо алыскы чет өлкөдөн 22 мамлекет катышты. Америка, Франция, Италия, Нигерия, Япония, Туркия, Кытай, Нигериядан бери алыскы чет өлкөнүн 22. Эми Индиядан канча? Мына 20 жылдыкты өткөргөндө Индиядан 2 кат келди, видео. Мен Ильястын ырын ырдап жүрөм биякта депчи. Индиядан, Япониядан, Кубадан канчасы келди, Швециядан келди. Демек кыргыздын ырлары жер жүзүндө ырдалып атат да баары бирчи. Ошол долбооруңузду мындай сыртынан караганда баягы башка улуттун өкүлдөрү, ошо сиз айткандай алыскы чет мамлекеттин өкүлдөрү дагы баягы өздөрү эле ырдап, баягы өздөрү жаттап алып, өздөрү ырдап чыгып, анан сиздер бир даярдап койгондой туюлат да. Ошол долбоордун аркасындагы түйшүктөр жөнүндө бир аз айта кетсеңиз. Көп. Өзгөчө азыр. Мына канча 20 жылдан бери бекер уулум иштеп атты. Жоону чапса, ким чапса атын калдым Манаска дегендегидейчи. Ата деп кыйбай, зарплата албай, аранжировщик. Мен сөз үйрөтөм, он үйрөтөм, ыр тандайм, ар кимиздик. Денис бүт аранжировка Денис жазат. Үндү Денис жазат. Анан бул жолу айтты, убада берилген. Мына штатка алабыз, Денис иштейт деп. Мен канча жолу андан бери 2-3 жыл мына алабыз деп. Анан ата мен үй-бүлөнү багышым керек дегенде, бак балам дедим мен. Эмне болсо ошо болот, азыр кыйналып атабыз, ошондон аябай кыйналып атабыз. Кайрылган жоксуздар эч жака? Мен 7-8 жылдан бери президентке гана жеткирбей коюшту. 2 жолу руководитель аппаратта болдум, 2 жолу, 3 жолу спикерде болдум, премьер-министрде болдум. Эмне деген жооп берип атышат? Таң алып, ушундайбы? Чакырып жардамчысын $20,000 аппаратурага бергиле. Мен аппаратурам 20 жыл болду уже иштебей калды. Аппаратурага 20 бергиле. Бул бапкопту жумуш мен зарплатты 17 жылдан бери ала баштадым. Зарплаты жок иштедим. Ооба. Өзүм салып, мен 17 жылдан бери зарплата ала баштадым. Килеген 8,000. Эми бирөө арызданып атат десе, мага баары бир, анткени мен арызданбайм, баары бир иштеп атам да. Ооба да. Баары бир иштеп атам. Сиз эмгектенип атасыз да. Бирок ошол ырдайлы кыргыз ырлары долбооруна көп мына Чечняга барабыз дедик элек, да финансовый эме болбой калды. Менин ырчыларым бүт чеченче ырдап барышты. Анан ошол жака барып, Чечня бир кыргызча, бир чеченче ырдайлы деп. Дагы эле үмүтүбүз көп, канча фестиваль. Дагы эле ойлоп атам, шарт болуп калса, менде тажрыйба көп, менден көп мактан алам. Менден жакшы фестиваль өткөрө элек эч ким. Анткени 7-де башталып, таң аткычактуу болду 2 жылдан бери. Ооба да. Мисалы үчүн мен ошо сизди өтө идеалдуу адам деп айтышат, анан өтө эмгекчил депчи. Анан
Мен да ошо ойлоп койдум эле да, сиздин колуңуздан келмек болуш керек, бир эл аралык чоң фестиваль өткөргөнчү. Анан мындай караса каржы маселеси чечилбейт деп шылтоолоп атышпайбы? Бирок эгерде эл аралык бир чоң фестиваль өткөрсө, мисалы мына көлдүн жээгинде, Чолпон ташарында көчмөндөр оюндарынын аркасы менен бир жакшы бир ат майдан курулуп калбадыбы? Анан ошол жерге бир фестиваль өткөрсө, туристтерден деле акча түшмөк да. Анан ушундай долбоорлор абдан туура айтып атасыз. Эгер Кадыр Түн менден талашып албаса, эмгиче юрмала болмок, эмгиче туристтер болмок, эмгиче бул туризм да. Мына россиялыктар юрмалада коюп жүргөндө эмне деген турум? Бүт көчүп барышчы тияк. Бүт көрчү. Мен токтотуп койбодубу, талашып алышты. Мен чакырган коноктор эми ала өткөн иш мейли, алардын өзүндө кеп андай эмес. Менден талашып, андан кийин менден жакшы кылса мен сүйүнөт элем. Ооба. Өлүп калбадыбы? Анан 15-жылы ардандым. Карасам Мейкин Азия өтүп атат. 2 жолу өттү, телевизордон көрүп эле. Таң аздырайын, бир да киши жок экен. Анткени сахнаны эле көрсөтүп атат, залды көрсөтпөй. 15-жылы бардым. Каптагаев губернатор. Байкелерди мен өткөрөм. Койчу дейт, сен эмес. 12 миллионго өтпөй бир да киши келген. Мен 1 миллионго жетпей өткөрөм, мага киши келет, көрөсүз. Киши толду. Эртеси таң атпай жаан жаады. Мен 12 миллион эмес, 1 миллионго жетпей акчага өткөрбөйм. Бул эме намыс болчу да, баягы кур намыс. Баары көрсөтүп коеюнчу буларга. Бирок бул өзү негизи тамаша эмес, бул чоң саясат, экономикадагы. Эгер ушунчалык, мисалы мен азыр да ойлойм, ырдайлы кыргыздардын эл аралык, мисалы Миладзаны чакырып кыргызча ырдатып койсок, Туркиядан бир орусча, бир кыргызча, нота берип койсоң да эмне? Бул эч жерде болуп көрбөй. Мына Азербайжанда жара өтүп атат, кандай? Бүт эле орусча бүт эле өтүп атат, туурабы? Ошондо деле баары кандай сонун кабыл алат, кандай эмне? Бренд болуп калды. Айым үчүн биз момундай кыргызчада, орусчада өз келген, мисалы Азербайжандын келеби, кыргызча, Азербайжандын ырдасын, турк колдон келет эле. Бул өзү да албетте туризмге чоң салым болмок. Эмне дебесек дагы, баягы сүйлөп эле калганда лозунга баягы уран кылып, маданиятсыз мамлекет жок депчи. Бирок ошого жараша мамиле кылыш керек да. Маданиятка көңүл буруш керек да. Ошону менен бизде маданиятта иштеген адамдар тарбия беришибиз керек. Досум Мүсөнүн быйыл 50 жыл толуп атат деп атпайбызбы? Анан кандай пландар болуп атат алдыда? План мындай болуп атат, план. Азыр эски көзү өтпөгөндөр, 7 баланын бир кыздын көзү өттү. Эртең биз чогулуп атабыз. Жакшы. Көлдөн келет, бияктан келет, 12 адам чогулуп атабыз. Азырынча 12 адам, дагы ким чыгып калат. Эртең ошо биздин да замана тартат, биздин чогулганыбызды, кучакташканыбызды, репетиция кылганыбызды, ошо эртең чогулуп бүт баарын пландаштырып, кандай ырлар кетет, эмне даярданабыз. Албетте спонсор, чоң проблема спонсор азыр. Ошол сүйлөшөбүз. Мен ойлойм, эл колдойт. Канча жылдан бери ушу Дос Мүсөн жүрүп, элге жагымдуу ырларды тандап, анан 11 мартта филармонияда концерт коебуз. Канча күн коесуздар? Бир эле күн. Жакшы. Бир эле күн. Жакшы. Эми сиздин өзүңүзгө келсек, ошо сиздин мынакей кыргызча сүйлөп атканыңызга баары баягы таң берип, куштарланып дегендей ошентип турат. Анан Айсел жубайыңыз Айсел Осмонова дагы ошо айтты эле, Юра ошо түш көргөндө да кыргызча көрөт болуш керек депчи. Анан сиз кайсы тилде ойлоносуз чынында?
Бул суроо өзүмө да пайда болгон. Мисалы баратып мен азыр кайсы тилде ойлондум эле. Билбей калам да. Анан раматылык мен замым музыкант Салык Арымшаков бир жолу билдим Юра дейт, билдим. Сен кыргызча ойлонуп экенсиң. Эмнеге? Эмнеге десем мен дагычы. Концерттен кийин акча санайсың да. Анан ал карап туруптур да, анан айтты. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Кыргызчага өтүп кетесиң. Анда бир жолу, биринчи жолу мени тамада кылабыз дегенде замминистр Орусу Сайым макулдугун берип коюп, анан кача албай калдым. Көрсө үйгө келип, аш эле орусча сүйлөшөлүчү десем, кайра кыргызчага өтүп кетем. Тигилерге кайра эртең менен чалам, алып барып ойлам орусчадан тантып. Кыргызча аралаштырасыз. Болду, жок. Анан эмне кылдым? Мындай китеп алдым Покрышкинди. Анан орусча китеп окудум. Бирок өткөрдүм, жакшы өткөрдүм. Жакшы өткөрдүм. Бир машина көмүр берем деди, дагы бирөө бирдеме берем. Баягы чоңдор болчу да. Орусча деле сүйлөй эле экен, бирок эжеме Москвага барганда урушту. Сен акцент менен сүйлөйт экенсиң. Аларга билинет да. Ооба. Ошо сизди кыргыз тилин мыкты билгениңизди билбей, байкабай бир ошонун аркасында бир мындай күлкүлүү окуялар болгон эмес беле, ошондой айтып бере аласызбы? Ой, болгон, көп эле болгон. Майдасы болду, ортосу. Мисалы мурун шаарга келсең эле баягы Сорокилет деген көчө бар эмес беле? Переговор, эмнедечи ошо телефон. Андан мындай телефон жок да, баары ушул жака барчубуз да. Телеграф. Телеграф. Анан эки кыз жазып отурат, неменчи? Ручка дефицит. Анда бир жанында бири бар, мен келип туруп калдык, күтүпчү ручканы. Тиги жазып атып. Карасаң тай экен. Ручканы күтүп жаза бер, көпкө жаза бер, тура берсин. Ничошка экен деген сипчи. Ой, кыздар отура беремсиздер. Андан кийин деле сүйлөшө берем. Анан эмне дештен? Бетим басып эле күлүп кетишти, калмак беле анда машинеде да баратып. Балыкчыдан өткөн эки кыз отурду. Анан эле айык окуй сүйлөй башташты, секреттин баары. Мен анда мынчалык популярный эмесмин. Таныбайт да. Кыргыз эмес экен, көрүп атат. Байкабай деле калсыз. Мана секреттин баары кетти. Анан күлкүм келип, өзүмдү карма, сен артистсиң да, карма. Билмексеңге сал, роль ойноп баратам. Алар тиги кайсы айыл эсте жок, же айтпай эле коеюн. Айылга жеткенден кийин остановите деди. Токтодум, серьезно эле. Анан түшүп тыйын санап атышат. Анан возьмите деди. Аба, рахмат кыздар, жанагы айтып бергениңер момундай жетет деди. Бетин басып эле катышты. Пайдасы деле болот. Мисалы бир Крокодил Данди деген кино келди да. Группа менен эстип баарыбыз сабактан Фрузета жүрөсүз. Качып. Билет жок. Азыр мен барып эле жеттим. Эжеке кандайсыз? Кыргыз экен. Кандайсыз эжеке ушундай карап. Азыр вообще эместе жок болчу. Эң ортосунан алып бербеди. Демек, бул мен кыргыз, мисал мен ким билсе кыргыз тилди бул бир кыйындык эмес, кандайдыр бир эрдик эмес. Бул өз жеке байлыгы. Адамдын өзүнүн байлыгы. Демек, эки маданият, эки када салт, мисалы эки ошол бүт баарын элдин эмесин билген. Биздин үй бүлө ушу байраак болот да, майрамдар көбүрөөк. Туура. Ошондуктан ойлойм бул эрдик эмес тил билген.
ошол мисалы үчүн кыргыз элине сиз баягы ичинде жашап атып баарын билесиз. Анан ошо биз кыргыздар чынында ынтымактуубуз да. Анан бирок баары бир эле кайсы бир учурларда, кайсы бир жагдайларда бөлүнүп кетмейбиз бар да. Мисалы түштүк түндүктү эске албаганда дагы урууларга бөлүнөбүз. Сиз жашаган мисалы тоң, сиз өскөн тоңдо болсо саяк, кыдык деп бөлүнүшөт мисалы үчүн. Анан деги эле ошо кыргыздардын урууга бөлүнүшүн кандай көз караштасыз? Бул эми бак эле тарыхта калыш керек. Эми убагында бул өзү заман ушундай болчу. Кокту Ооба. Дегендегидейчи. Анан мен ачыгын айтканда буга катуу көңүл. Мисалы, тияка барсаң аркалык дейт. Там барсаң тигинтет, минтет. Мисалы, орустардын арасында турсам, бир жаш кезимде. Кыргыздар жамандаса ичим ооруйт. Кыргыздардын арасында турсам, орустар жамандаса ичим ооруйт. Эмне үчүн элдер ынтымактуу ушундай жашай албайт, эмне үчүн деп ойлогом. Эми кандай десем, мен акыркы кезде көп оорудум. Эч жака чыккан жокмун, больницада жаттым. Үйдөн чыкпай телевизор көрдүм. Бул революция болбодубу акыркысы? Ооба. Мага чоң үмүт берди. Мен саясаттан алысмын, бирөөнү мактагандан да эметкенден. Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Көл, Нарын, Чуй 7 дубан турат. Ар жакта Баткендик баягы аркалык дебей, ай, Садырды, Көлдүк жигитти шайлайлы. Баягы кеп мен Көлдүк немеде эмесмин, менде трайбализм такыр жок да, мен бүт бар менен досмун да. Менде жүрөк ушундай жылыды. Мына лидер келди. Эми ошол бизде жетишпей аткан бул бир муштумдай болуп, сен кыдык, сен саяк, аны аталары кандай сурачы? Сен билиш үчүн эле сураган да. А биз азыр кандай сурап калдык? Бөлүш үчүн. Ооба. Туура. Маселе момда болуп атат. Андай эмес, биз бир болуп Кыргызстан, Кенеде Кыргызстан бир эле болуш керек. Ушуну менен мына азыркы жаштар бизге ушундай жакшы үлгү көрсөттү. Сен тиги, сен бу дебей, эми ошентип биз деле баарыбыз жапа тырмак болуп кармап, ошентип Кенеде Кыргызстаныбызды алдыга жылдырсак, ар кимиси өзүнүн иштеген жеринде дайым айтам да. Сен кыл бирдеме эл үчүн, жер үчүн. Анан баары эле болгондо да жок, мен премьер болбойм, мен президент болом дейт. Туура. Канчасы талашып атат. Мен саясатчыларга көп киргем, саясий маселе менен эмес, ошол эле таап бергилечи, бизди колдоп койгулачы. Результат болгон жок. Ага деле өч албай мен айтам, эми болду, эми айланып кетейин. Жаштарга жол бергиле. Жаңы кадрларга жол бергиле. Жаңыча жашайлы, анан эгер ал тиги саясат менен оруп калса, же 30 жылда эчтеке кылбасын, эмне кереги бар? Ооба. Омай койкуй, саясатка кирип кеттим мен да. Учурда ошо сизди өтө түшөлткөн маселе жөнүндө айтып берсеңиз. Кандай? Сизди өтө түшөлткөн бир маселе. Азыр эмнеге түшөлөсүз? Эмне ойлондуруп атат сизди? Эмнени ойлонуп турам? Учурдагы. Мен азыр ойлонгонум эле бобу Ырдайлы кыргыз ырларынын 20 жылдыгын өткөрдүм. Эми бобу жарым кылымдан бери иштеп, Дос Мүсөндүн 50 жылдыгын өткөрсөм жакшы. Элдин жардамы менен эл келип берсе, Кыргызстандагы бир эр жигиттер табылса, кичине спонсорлукка кылып, ансыз азыр болбойт экен. Анткени музыканттар көп, аппарат коюш керек. Төлөй турган нерселер көп болуп атат. Керек болсо, ошо мен азыр эң эле мени
түшүлткөн кесир маселе. айтпайын, баягы ден соолуктан да өйдө ойлонуп аткан ушул. Сиз бул жашоонун маңызы эмне деп ойлойсуз? Бул жашоонун маңызы эмне сиз үчүн? Onu da жөн эле мынтип да айтса болот, тигинтип да айтса болот. Муну маңызы көп ойлор келип атат, бирок мен Чыңгиз Айтматовдун сөзүн айткым келип турат. Самое трудное для человека Это оставаться каждый день человеком быть дегендегидей. Маңызы ошол. Адамгерчилик деп коет кыргызда. Сүйлөгөндөр көп, анын Айтматовдун ушул сөзү чын эле акчаны деле көтөрүп кетпейсиң, мамилени деле көтөрүп кетпейсиң. Ынтымактуу, жакшы, Кудай берген жылдарды жашап, эртең менен ойгондум, ой Кудайым рахмат деп. Да бир күн бар экен. Ошондо жакшы жашап коелу. Албетте жаш кезде кандайдыр бир нерсеге жетсем, ойлор көп болчу. Көрсө, мен баягы учкуч болуп жүрөм дегендечи, мен батыр болсом. Эми баягы согуштан кийин мен да өмүрүмдү аябай барып чоңертип жазсам деби? Ушундай. Анан жанагыдай болуп калат экен, анан тагдыр өзү алып барат экен бир жерге. Бирок ошо тагдыр эле де бербей, адам өзү да аракет, албетте тарбия, үйдөн, мектептен болобу. Албетте мен ойлойм, тарбия ал эле баягы мектепте эле тарбия деген мекенчилдикке тарбия болуш. Эң башкысы. Ар бир адам баягы башка чаппай момтуп туруш керек да. Рахмат. Бар болмоду. Рахмат. Бизге келип кызыктуу маек куруп бергениңизге рахмат. Ишиңизде ийгилик болсун. 50 жылдыкты жакшы өткөрүп алыңыздар. Рахмат. Силер да келип кеттилер.